боюнча баяндамабыздын соңку бөлүмү. Алдыңыздарда экспозиция чоң казак деп аталат. 600 000 кол баштаган Манас Коңурбайдын кошуну менен эң акыркы жолу Улуу Кытай добалында беттешет. Натыйжада Манастан жараат алган Коңурбай качып кутулат да кошуну жеңилүүгө дуушар болот. Ошондо айласы кеткен Эсенхан Манастын айтканына көнүп дегени менен болуп, чет Бейжиңдин хандык тактысын сунуш этип элчи жөнөтөт. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, Манас баатыр карысы кошой, эр бакай мыктылары биригип, акыл кеңеш кылып Эсенхандын тартуусун алышып, Манасты алтын тапка отургузуп, чет Бейжиңге хан көтөрүшөт. Манас баатыр чет Бейжиңде 6 ай бою хандыгын жүргүзөт. Күндөрдүн биринде Манастын ашкошусу Шойкочо Кытай тилин берсе да дилин бербейт деп Коңурбайга жашыруун, алыштан алым жетпейт, күрөштөн күчүң жетпейт. Атышкан менен ок өтпөйт, найза кылыч дагы өтпөйт. Андан көрө таң кашкайып сүрөрдө, жерге жарып кирерде, зоот кийимин чечинип Манас баатыр жан кишиден кооптонбой көкө теңирге жалынат. Ошондо болот бир айга деп кат жөнөтөт. Катты окуган Коңурбай мыктынын мыктысын, устанын устасын тандап, стабына алтын тарттырып, учуна ууну жаптырып, тийгенде ажалы дароо жетсин деп, бөлүнүп кыйрап кетсин деп, көргөндө жанды сезденкен найзаны 40 күн 40 түндө жасап болгон соң, Коңурбай күндүзүндө тынч албай, түндөсүндө уйку албай, күн болжоп, таң жаңыдан атканда чет Бейжиңге Манастын ордосуна келет. Ошол кезде Манас баатыр зоот кийимин чечинип, мунарага чыгып көкө теңирге жалынып турган болот. Аңдып турган Коңурбай жыландын уусуна 40 күн катар сугарган сыр найзаны эмере кармап, кыр арканын бети деп, өпкөнүн өлчөө чети деп, кош колдоп сайып Манасты жарадар кылат. Кайрадан Кыргыз менен Кытайдын ортосунда кызыл кыргын кан күйгөн согуш болуп, Манас баатыр эң жакын чоролору Алманбет, Сыргак, Серек, Чубак өңдүү баатырлардан айрылып, жандай турган минген аты Аккуладан ажырап, жарааты кабылдап, эми өлсөм сөөгүм талаш жериме коюлсун деп талашты көздөй бет алат. Жараат алган Манас баатыр талаш жергесине келген соң өлөрүн сезип, кашына кан кейде уулу Семетейди алдырып, кан өлгөндө аялга төркүнө жакын болуучу, жыйган дүйнөң чачып кетти, атаң Темирханды көздөй качып кет деп акыркы кересин айтып турган жери. Ал эми арткы фондо кызарып батып бараткан күн Манас баатырдын өмүрүн аякташын түшүндүрөт. Ошентип Айкөл Манас атабыздын күзөткөндөн кийин Каныке апабыз алтын эркеч майына кыш бышырып бек салды. Айкөлүмдүн күмбөзү 6 кылым өтсө да бузулбай турсун деп салдым деп. Манас баатырдын урматына күмбөздү тургузуп, 85 жаштагы кайненеси Чирдин алып, 6 айлык уулу Семетейди көтөрүп, жылгындуу кең кол кең талас, кайран жерин эсен бол, ак илечек көк чепкен, кайран элим эсен бол деп коштошуп, көзүн жашын тыя албай, кең таласты кыя албай, түн жамынып бухарды көздөй кетип бара жаткандагысы чагылдырган. Ал эми жогорку фондо ак сакалы жайкаган, адамдын сырын байкаган, капилеттен сөз тапкан, караңгыда көз тапкан Бакай бабабыз Каныке апабызды узатып, жетериңе мал бердим, жериңе аш бердим, 12 жыл күтөм. Семетей 12-ге келгенде тегин айтып кайтып кел деп, аларды узатып, баатырдын өлгөнүнө аза күтүп олтурган муңдуу көз карашы чагылдырган. Бул сүрөттүн автору Жоомарт Кадыралиев, ата мурасы деп аталат. Ортодо Манас, оң жагында уулу Семетей, сол жагында небереси Сейтек. Бул үч баатыр тирүүлүктө бири-бирин көрбөсө да, мынантип ата бала небере болуп чогуу олтурбаса да, кыргыз элинин жүрөгүндө дайыма түбөлүккө бирге чогуу сакталат деген маанини түшүндүрөт. Арткы фондо кыргыз элинин калың журтчулугу, ошол учурдагы хандык асабалары жана ала тоо кыркалары көрсөтүлгөн. Бул сүрөттүн ата мурасы деп аталып калышынын себеби ортодогу калкан менен зулфор кылычты атадан балага элиңди жеринди сакта, корго деп берилген улуу мурасы.
Алдыңыздардагы айкел эстеликтер манасчылык өнөрдүн көрүнүктүү өкүлдөрү Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Каралаев. Бул залкар манасчыларыбыз дастанды жаттан алып айтпастан берилген аяндын негизинде айтып келишкен. Айкел эстеликтердин авторлору сүрөтчү Базарбек Сыдыков, дизайнери Талачы Исаматыров. Боз материалына жасашкан. Урматтуу музей сүйүүчүлөрү, музейдин 2 кабатын жыйынтыктоочу сүрөткө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул сүрөттүн автору Теомарт Кадыралиев, бабалардын баяны деп аталат. Автор сүрөттү 4,5 жыл дегенде тартып бүтүп, натыйжада Кыргыз эл сүрөтчүсү деген наамга татыктуу болгон. Сүрөттө Манас Баатырдын төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн аягына чейинки эң негизги окуяны камтыган. Эң үстүнкү фондо айты керек Көкө Теңирдин элеси чагылдырылган. Андан кийин Жакыпхан менен Чээрдин Көкө Теңирден жалынып жалбарып уул сурап жаткандагысы. Кызылдын үстүндө Манас Баатырдын колдоочулардын коштоосунда төрөлүшү. Ак кийизге Манастын 40 жоросунун коштоосундагы кыргыздардын хандыгына көтөрүлүшү. Андан кийин кыргыздардын Алтайдан Ала Тоого көчкөн улуу көчү чагылдырылган. Алдыда сыр найзачан атчан жоокерлер, артта ак речек энелер, улуу көчтө Ала Тоо кыркалары чагылдырган. Оң тарабында Манастын ички душмандардан жарата алуусу жана Каныкейдин Манасты куткарып алуусу. Ортоңку горизонтто Манас Баатырдын таластагы хан өргөөсү. Солдо жана оңдо Манас менен Каныкейдин элден бата алышынан бир көрүнүш. Андан кийин бизди көздөй келе жаткан 7 баатыр, ортодо Манас, Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Серек сыяктуу чоролору менен эң акыркы жолу чоң газапка аттанып бара жаткандагысы чагылдырган. Аларды узатып келе жаткан 2 кабылан Манас Баатырдын төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн аягына чейин колдоочулары, сүрлөрү жана бирлери болушкан. Эң акыркы горизонтто Манастын 40 жоросунун бири Рамандын ырчуулу Каратай. Каратай Манастын көзөткөндөн кийин анын эрдиктерин, басып өткөн жолдорун элге кошок түрүндө айтып жеткирген. Арткы фондо Манас эпосун ошол күндөн ушул күнгө чейин ооздон оозго, окумдан окумга, атадан балага көздүн карегиндей сактап, ыйык тутуп келе жаткан улуу залкар манасчыларыбыздын элестери. Эми урматтуу музей сүйүүчүлөрү, бул сүрөттүн жалпы фонуна жакшылап көңүл бурсаңыздар, сүрөт кандайдыр бир караандатылып, элес, мунарык, туман түрүндө тартылган. Мындай тартылыштын себеби Манас эпосу дагы да изилденип бүтө элек, толук ачык жарыкка чыга элек деген маани түшүндүрөт. Ошондуктан автор өзүнүн боекторун ачык даана бербестен ушундай гана болжолдуу, элестүү түрдө тарткан. Урматтуу музей сүйүүчүлөрү, ушуну менен сиздерге арнаган Манас эпосу боюнча баяндамабыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.